Idrisov Bektovich, Qirg'iziston. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө ушул Азиянын чемпиондугун багындырган биздин мекендешибиз Бектур Ыдырысов тууралуу болмокчу. Анда эмесе ушул жердеги ийгиликтериңи алгач көрсөтүүнүн башында телекөрүүчүлөргө тааныштырып баштасаң. Анда эмесе сөз сенде. Ушул сизден баштасаң. Ассаламу алейкум. Бул Дели шаарынын, Индиянын Дели шаарынын Азия чемпионаты өттү боевой самбо боюнча. Ошол жерге барып, Кыргызстан сборный болуп бардык. Барып 82 килограммда чемпион Азия болдук. Ошол жерге барып, Дели шаарында. Канча өлкөдөн катышты? 26 мамлекет катышты. 26 мамлекеттин арасынан өзүмдүн весимде 82 килограммда чемпион болуп келдик. Ага чейин бул жакта да тандоо туру ошондой. Ошо Кыргызияда бу жерде биз 2 айча даярдандык. 2 ай болду, 2 ай даярданып, 2 ай зубор, 1 ай зубор кылып, 1 ай залда иштеп, агайлар менен иштешип, барып ийгилик менен кайттык Кыргызстанга. Алтын медалды алып, Индиядан кайтып келдик. Кандай болду анан алтынды алып атканда? Жакшы болду, өтө жакшы болду. Кыргызстандан барып чет мамлекетке чыгып алтын алган өтө жакшы экен. Кыргызстан желегин желбирет экен, Кыргызстан гимнин ырдаганда ыйладык. Ошол жерде туруп кадимгидей ыйлайт кезин сүрү башка экен. Чет мамлекетте ырдаткан бул өтө жакшы экен. Кыргызстан. Буга чейин болдубу ушундай абал? Буга чейин жок болгон эмес. Бирок ыйлешкенбиз 3-кө. Анан 3-кө ыйлешип, бирок ырдаткан эмеспиз да. Демек мунусунда башкача сезимдер болду. Мунусунда башкача сезимдер болду. Эми ушундай жогорку ийгиликтерди багындырганда адамда мындай жоопкерчилик көбөйөт да. Сен сездиңби ошону? Ооба, сездим өтө. Кече ошо мирге барабыз деп мирде кичине травма болуп калды. Анан байланыштуу башка бала кетти. Ал бала барып ийгилик менен келди, ол да экинчи месте болуп келди. Мен травма алып калып кичине ошо калып калдым. Кудай кааласа эртең кетип атабыз эмеге. Кубок Назарбаевка, Казакстанга. Ол өтө чоң турнир, ол өтө көп мамлекет келет. 100дөй мамлекет келет. Ошонун арасынан Кудай кааласа эми бирди алабыз деп ниет кылтабыз. Жаштыгымда ошо спортко кызыгат элем. Машыгып жүрчү элем. Училищада окуп, училищанын биринчиликтеринде, областнойлордо армияга бардым, армияда да күрөштүм. Ушу балдарым менен ушу спортко, өзүм спорт жакшы көргөн үчүн ушу балдарым менен спортко тарттым. Жакшы жүргүлө, спорт менен машыккыла, арак ичпегиле, папирос чекпегиле, тамак тартпагыла деп. Көчөдө ушташпай, жакшы жүргүлө деп ушу насааттарымды айтып. Көп мактабайм эми, жакшы эле азыр. Мактасам болбойт эми. Ичимде сүйүнөм, бирок чыга чыгара албайм. Себеп дегенде көп эле мактаган болбойт балдар.
ошол мен өзүм ошо тарбия берип ошо. Бул жерде эми дагы бир медалдарың аябай көп экен негизинен. Бир дагы bundan башка экөөнү тааныштырып өтсөң да, кайсы жактан алдың? Бул мен мындай эсте калгандарыңчы? Мен эсте калган бул Тажикстандан өткөн. Тажикстандан бул мен бир эле боевой сам эмес, кикбокска барат элем. Кикбокста тренировка кылгам. Кикбокста барып 2 болуп калгам Тажикстандан. Тажикстан чемпионатынан өткөн международный турнирден 2 болуп калып, ошо 2 болуп ушу эсте каларлык болгон. Бул да мен көбүнчө тажик балдарга түшкөм. Тажиктер өтө күчтүү келет. Өтө чыдамкай келишет. Ошого жакшы урушуп, травма аркылуу 2 болуп калганбыз. Мен ушул жерде бир суроо бергим келип атат да. Мисалы, сен өзүң негизи кайсы спорт менен тренировка кыласың? Негизи мен азыр 2017-18ден бери боевой сама менен кылам. Ого чейин эреже серуш менен кылып, одон мурун кичинекейимде кикбокс менен кылчумун. Агайым кикбокс менен кылып, биринчи баштаганда кикбокс менен баштагам. Кикбокстан жаштар аралыгында чемпион болгом, Кыргызстан чемпионаты болуп. Ошол жерде бирди алгам. Жок, айтайын дегеним эми бул эрежесиз эр уруш, боевой самбо деген мындай чынын айтканда бул мындай туруктуу спорт дештен дагы мындай тартынасың да. Мисалы, кикбокс же болбосо бокс, эркин күрөш булар тарыхы бар бир чоң спорттор атайын өзүнчө. Анан эрежесиз эр урушка сени ким өткөрдү, ким түткү болду ушуга? Эрежесиз эр урушка мен өзүм бир тууган акам эрежесиз эр урушка түшөт. Анан ошол айткан, бир түшүп көр, өзүң сынап көр деп. Анан биринчи түшкөнү жаккат. Биринчи Өзбекстан менен урушкам. Өзбекстан менен урушуп, игиликтүү күнү JFC'де урушуп кубок алгам. Кубокты алып, JFC'де урушуп кубок алгам. Анан 2-3 жолу уруштум. 3 победам бар. Анан кийин агайларым азыркы Исамидов Нурбек деген агайым бар. Анан Замир агай деген агайларым бар. 2 агайым өтө жакшы. Өтө жакшы агайлар кеңешин берет. Агайлар аркылуу биз көптөгөн игиттерге багындырабыз. Агайлар сен мындай өзүнүн ошибкалар айтып турат. Ошо ошибкаларга карап иштейбиз. Анан ошодо дайырлайт, таптайт дегендей. Ишкебан айылынын айыл башчысы тарабынан дейбизби, деги эле мамлекет тарабынан кандай жардамдар болду? Эми чет жактарга барып келүү үчүн деле бир чоң каражат талап кылат да. Мен көбүнчө спонсор алып барганы билет-селет, ояк-буякты көбүнчө мен айыл өкмөтүм кичине жардам берди, кече кетип атканда жардам берди. Көбүнчө командирим жардам берет. Командирим Кожобеков Равшан деген командирим бар. Өзүм спецназда иштейм, Салават Шумкарда. Ошол жерде иштеп Кожобеков Равшан деген агайым командириме рахмат, чоң рахмат. Ошо полный каражаттар көтөрүп берет. Ата-энеме рахмат, ата-энем бар, биз ушу деңгээлге чыгып атабыз. Ата-энеме миң калла шүгүр. Бир тууган агаң айтып калды да азырчы. Ошол турнирлерге барганда жаш эле, анда жакшы мындай спортту түшүнбөйт эле, баягы жеңилип калганда ыйлап жиберет эле дейт да. Көптөгөн ыйлайт элем. Мен ар турнирге барганда утулуп калсам ыйлайт элем. Ыйлап мен качан чемпион болот экенмин деп ыйлап. Көбүнчө кикбокс барат элек, кикбокста ошо утулуп калат элем. Чындыгына келгенде биринчи чыккан утулуп калат элем. Анан кийин ыйлап, жаман ыйлачумун мен утулуп калсамчы. Кийинкисине сөз утам дейт элем, бирок Кудай кааласа кийинкисине утат элем. Насип калып кийинкисине утуп даярланып барып биринчи урушканда жаштар аралыгында кикбокстан чемпионат өткөн. Чемпионатта урушуп үчүнчү месте болуп калгам. Раса ыйлагам ошондо. Ошондо акам кой деп, ушу акам келип, өзүм бир тууган акам, Токтомат акам келип, кийинкисине утасын, эме деп ошо кичине поддержка берип, анан кийинки жылы даярланып атайын. Сборлорду өтүп барып уткам. Ошол жылы утуп жаштар аралыгында. Sen Bektaroğlu'nda palvan bulasın mı? Ha? Söylemesin. Ana bu yaman palvan bulattı. Bu yaktan kaç adam gitti Sarbeku? Жактан бизден Кыргызстандан 26 tutабыз. Madem жақсы barıp gel. Emin buna Aziyan demesi tutup geldin Kuday'a şükür. Buna belgili otağız. Emin buna kubok tutup gelsen Kuday kalırsa. Daha şunda oturağız belgileyiz. Kuday'ım iyiliğe yetişkin, umatını versin. Var o şaktan daha utup gelsen daha Kuday kalırsa şu tuğanlar çoğulup daha belgileyiz de. Özümüz жақсы tosып алабыз.
Тренировка кандай болду? Жакшы элеби? Жакшы, сбор. Даярдык. Сборду даярдандык, жакшы эле. Жакшы. Кудай буйрса бир дал алып келет да. Ооба, эми Кудай Кудай кааласа бир алып келет. ойлогон ойго жеткин эми. Kanımızda бар екен. Атам жаштығында күрөшүп жүргөн. Ошо атаман кийин ушу мен күрөшүп, эмеде жүрдүм. Анан өзүм жетелеп, өстүрүп, ошентип эме кылып жүрдүк. Өзү жаштыгында өжөр эле. Жаштыгында өзү кайтпайт эле эмелерден. Анан бир турнирлерге алып барып, уруштуруп эме кылсаң, анан баягындай болот эле да. Кичине бул түшүнбөйт эле онча. Анан судьялар эме кылып койсо, ыйлайт эле. Беркиге уттуң деп эме кылып койсочу, башка соперник уттуң деп эме кылса, бул ыйлайт эле. Ушу жаштыгынан өжөр, мындай эме эле. Анан кийинки турнирлерге жакшы даярданып, жаштыгынан эле. Бул ийгиликтер өзүнүн эмгекчилдиги, өзүнүн бир эмеси, анан атамын насааты, ушинтип биздин эме менен ушинтип жетти ийгиликтерге. Кудай калса, бунун астын эми эртең 28-29 Казакстан кечет. Кубок Назарбаев эмеси болот экен, кубогу. Ошого барып урушуп келет, Кудай каласа. Мен ушул жерде окугам. Азыр Маткеримов мектеби. Мурда Северлов эле биз окуп атканда. Азыр аты өзгөрүлүп. Ушул жерде 1-класс менен ушул жерге келгем, ушул жерде окуп, ушул жерде чоңоюп, ушул жердин эжекелерден талим тарбия алып, чоңоюп, ушул жерде ушул таза абада чоңойгонбуз айылда эле. Ушул жерде тренировка кылат элек. Ошо тоого чуркайт элек, тоолорго. Тоолорго чуркап келип тренировка кылып ушул жерде. Анан ушу залга бар эле, залга барып тренировка кылат элек. Көп балалыгым ушул жерде өттү. Ушул жерден 11-класска чейин ушул жерде чоңоюп ушул жерде өстү, ошо айылда. Андан кийин ошо ишке кирип ушундай командирим условия коюп түзүп берет. Биракта ишти алып кетебиз, условия коюп берет, условия эме кылып. Анан биздин onun үстүнө спецнастардын көп учуру спорт менен өтөт да. Ошого шарт бар, Кудайга шүгүр. Ооба, тандап алгам. Армияга бара элек деле спецназ болом деп айтчумун кичинемдечи атамдарга. Атамдар койчу дейт эле. Кой балам, башка эле иш десе. Жок, мен Кыргызстандын эме коопсуздугун карайм деп, кылмыштуулукка каршы күрөшөм, Кыргызстан жакшы жашасын деп аракет кылабыз дейт элек. Анан насип кылып калып, спортто жүрүп, Кыргызстанды тааныктабыз жерге. Кудайга шүгүр, жакшы. Бир эле бул боевой саманмен эмес, эрежеси уруш менен ушатабыз. Кыргызстандын намысын коргоп. Жаш өспүрүм балдарга көбүнчө менет кылыш керек, агайдын сөзүн угуш керек. Көбүнчө тренировка кылыш керек, зерикпеш керек. Ар дайым тренировка алып, өз убагында режим кармап, убагында уктап, убагында туруп, убагында тренировка кылыш керек. Эгерде режим жок болсо, өсүш жок болот. Андан кийин агайлардын айтканын угуп, айтканын кылып, агайлар билет да балдардын кандай экенин. Агайлардын сөзүн угуп, көптөгөн менет кылса, менет кайтат. Мен дагы кичинемде аракет кыла берчүмүн, ушу көрүп, мен дагы чет мамлекетке барып чемпион болуп келсем экен деп. Кудайга шүгүр, берди Алла таалам. Эми Кудай кааласа мирге барабыз деп ниет кылабыз. Бул окуучубуз Идрис Бектур Шамшидинович мектепте
досторунан айырмаланып салаваттуу, сабырдуу бала эле, спортко өтө кызыкчу эле. Анан сабактарды дагы жакшы окуган окуучубуз. Ушундай биздин кичинекей жөнөкөй мектептен мындай дүйнөнүн, Азиянын чемпиону чыгат деп эми кичинекей кезде бала мектепте окуп жүргөн мезгилде андай ой болбойт экен эле. Кийин анан шыгына карап кете берет экен окуучулар делечи. Биз дагы мына мектеп коллективи, эжекелер, агайлар биздин мектептен, ушу кичинекей мектептен дүйнөнүн ар тарабынын мелдештерине катышып, Кыргызстандын желегин дүйнөгө таанытып, биздин окуучубуз ушундай элдин кызматына жараган окуучу болгонуна биз мугалимдер коллективи ар дайым сыймыктанабыз жана колдойбуз, колдой беребиз. Балам чет жактара кеткенде өзүмчө толкунданып, ушул дуа кылып турабыз. Ары отурганда топтолуп, ушул балам биринчи орунду алып келсе экен, Кыргызстан гимнин ырдатып, ушу алдыңкы орундарды алып келсе экен деп кыжаалат болуп, тез дуа кылып турабыз. Толкунданып, ыйлаган күндөр да болду. Кечеги ушу Индияга барып келгенде ушу көп толкундандык деп ойлойм. Каршы болбойм, мен балдарым баардыгы спортко катышып үйрөнүп калганбыз. Бирок ушу көздөр көгөрүп кичине ичибиз ачышат, эменебиз да. Бул бала жашынан эле ушул эстүү жакшы бала болуп чоңойгон. Азыркы күндө ушул Кыргызстан айлык өкмөтүнүн сыймыл болуп, ушул режиссердин биринчи орунду алып келе жатат. Бул бала ушул кичинесинен эле өзүнүн ишенчтери менен, өзүнүн күчү менен ушул даражага жетти. Ушундай балдар биздин айлыктын сыймылы болуп эсептелет. Себеби деген ушул балдарды көрүп, биздин жаштарыбыз дагы ушул балдарда болобу деп кичинесинен ушу тренировка кылган балдар көбөйүп атат. Чемпион мирди уруп, көптөгөн ийгиликтерди багындырып спорттон. Анан Кудай кааласа министр болуп атабыз эми. Өзүнүн иши менен секин көтөрүлүп, ошо биз дагы министр болсок деп ниет кылып, Кудай кааласа деп жүрөбүз. Иш менен кетебиз эми Кудай кааласа. Кыргызстан желегин желбиретип, мирди утуп, Кудай кааласа көптөгөн ийгиликтерди таанытып, анан кийин Кудай кааласа мирди утсак байбайсам менен, анан эрежеси эришип өтөм. Бул жерден таанытып, Кудай кааласа секин болот. Спорт менен кыйын бирок жашаганчы. Бизде көбүнчө спонсор жок. Чет мамлекетте бар, бизде жок. Биз мисалы үчүн өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн барып келебиз, өзүбүз эме кылабыз. Бирок кыйын да, жашаган өтө кыйын. Спортсмен өзү толко тренировка кылса, иш калып кетет. Көптөгөн күчтүү балдар бар. Тренировка кылып, анан көбү тиричиликке деп киришип кеткен балдар көп да. Бул Бектурдун атасы өзү кичинесинен күрөшүп жүргөн да. Баягы окуп жүргөндө күрөштү, армияга барып күрөштү, анан кийин ушу бала чакал болгондон кийин да токтотту күрөшкөн атасы. Анан бунун балдары ушу 3 уулу бир кызы бар. Ушу балдары баары күрөшөт. Чоңу дагы күрөшөт, экинчиси дагы, анан бунусу дагы. Бектурду эми айтсам бул мындай оор басырык, мындай бир нерсени алдыга максат кылса умтулган, аракетчен бала да. Анан мынандай мынау Индияга барып ушу Азия чемпиону болуп келди, ошо менен сыймыктанып жүрөбүз эми. Биз эле эмес, айыл баары сыймыктанып атат. Кыргызстан желегин көтөргөн бул чоң неме да. Сүйүнүп отурабыз эми, Кудай кааласа дагы 1-2 күндөн немеге барам дейт, Казакстанга. Ошол жерде дагы Кудай ооматын берип, ийгиликтерге жетишсин эми. Ошол жерде дагы биздин Кыргызстан желегин көтөрсүн. Ошону үмүт кылып жүрөбүз эми. Бизде өтө күчтүү спортсмендер көп. Кыргызстанда өтө күчтүү спортсмендер, боецтер бар. Кыргызстандык жалык билбейм, башка жерде жокпу. Бирок бизде каражат маселеси сал кыйынлыгы үчүн балдар көптөгөн немеге чыкпайт. Бирок жакшы чыгып атат бизден эмеле. UFC'ге чыгып атат, ушканда мирдин чемпиону болду. Байбайсам болон Грекин вольниктер чемпион болуп атат. Жакшы эле бирок результат бардыгы Кыргызстанда.